Сүйүнчү, ипотекага үй алуу жеңилдеди. Эми мага окшогон үйгө муктаждар турак-жай багытындагы насыянын төмөндөгөн пайыздык чен менен ала алат. Канчага төмөндөдү дейсизби? Акценттин бул чыгарылышында арзандаган пайыздык үстөк боюнча түшүндүрүп беребиз. Ипотекалык насыянын жылдык үстөгү 1%га төмөндөдү. Эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак-жай багытындагы насыясынын эң төмөнкү пайыздык чени 6% болот. Жаңы өзгөртүү боюнча насыянын жылдык үстөгү 6%дан 8%га чейин болот. Иштелип чыккан механизмди Кыргыз өкмөтү жактырып, жылдык үстөк төмөндөтүлгөн пайызда бериле баштады. Эң арзан үстөк кимдерге тиешелүү? Мамлекеттик ипотекалык компания иштеп чыккан жаңы механизм боюнча насыя мурдагыдай эле тартипте берилет. Эгер насыя алуучу турак-жайдын баасынан 10-20% баштапкы төгүм камсыздаса, 8% жылдык пайыз менен чен алат. 7%дык чен менен алам десеңиз, баштапкы төлөмдү 20%дан жогору төгүшүңүз керек. Эгер ипотекалык насыяны 6% жылдык пайыздык чен менен алууну кааласаңыз, баштапкы төлөмдү 30%дан жогору төгүүгө тийишсиз. Жеке турак-жай куруу үчүн курулуш мезгилинде жылдык пайыздык чен 10% деп белгиленет. Турак-жай курулушу аяктагандан кийин жылдык пайыздык чен 6%. Жеке турак-жай механизми боюнча 1-ноябрга чейин бекитилген насыялар үчүн кийинки транштарды пайдалануу үчүн жылдык пайыздык чен 11%. Ал эми 1-ноябрдан баштап турак-жайды куруу иштерин аяктап жана пайдаланууга берүүдөн кийин инвестициялык акчалай каражаттарды пайдалануу үчүн 6% эсебинде белгиленет. Маанилүү учур: жогорудагы өзгөрүү 1-ноябрдан тартып насыя алгандарга тиешелүү. Ага чейин берилген насыялардын жылдык үстөгү 7-9% боюнча кала берет. Арзан турак-жай 2015-2020 программасы 3,5 жыл мурда кабыл алган жана анын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания төзүлгөн. Ипотекалык насыянын жылдык чени алгач 14% менен бериле баштаган. Башында бюджеттик кызматкерлерге гана берилсе, бүгүнкү күндө төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар жарандардын баары ипотекалык насыя алганга укуктуу болуп калды. Эгер видео жаккан болсо, лайк басыңыз, бөлүшкөндү унутпаңыз.